майрамды берден тозобуз постоянно. Жаңы жылда ошол жерде тазалап, башка майрамдарда да ошол жерден тозобуз. Биз эртең менен 6:30 келебиз, тазалык площадты тазалайбыз, шыпырып тазалайбыз, ошол биздин жумушубуз. Карын күрөйбүз. Жаңы жылды ошол жерден тозобуз, Буйдуза 12-де. Үйдөн тоскондор болот, смена менен тоскондор болот. Ошол жерден тозобуз бүгүн. Тазалык Кудайга шүгүр жакшы азыр. Бардык жер ар ким өз участогу бар. Биздики Ала Тоозо, башка райондордо өзүнүн дворниктери бар, тазалаган машинелери бар. Өздөрү тазалап коюшат. Азыр Кудайга шүгүр болуп калдык, кичине азыр урналарга таштайт. Анча-мынча бар, эми баарын ыргытат, мусорго чытайт деп айта албайбыз. Мусор урналарга чыташат. Түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар, ыргытып кеткендер болот. Негизи азыр таза эле, Кудайга шүгүр. Мурункудай деле булганбайт азыр площадь. Күндүн сууктугу бизге билинбейт, азыр жылуу эле. Былтыр суук болгон, быйыл эми Кудайдын буйругун көрөбүз. 12-ге чейин иштеп кетебиз. Эртең менен как положено жумушка чыгабыз кайра. Министрдин приказы боюнча 30 декабрь 2018 жылдан баштап 7 январь включительно 2019 милиция кызматкерлери ички иштер органдарынын Кыргыз Республикасы боюнча күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Бул жерге жалпы азыркы эртең мененки блокто 700 кызматкер коомдук коопсуздук иш-чараларын жүргүзүп атат. Ал эми кечки блокто болсо 1800 кызматкер жумуш алып барат. Андан тышкары бул райондук ички иштер башкармалыктары жана шаардык милиция бөлүмдөрү, ошондой эле УПМ опорный пункттар биякта деген усиленный вариант менен иштеп атышат, следственно оперативный группалар. И андан тышкары өзүңүз билесиздер, азыр эми шаар боюнча кафе, ресторандар жана усилительный заведение деп коет, кишилер көп барат жерлер. Ошол жерге милиция кызматкерлери моментально жана следственно оперативный группа деп коебуз, ошо ыкчам барып жетишет да. Ошондой эле райондук иштер башкармалыктарында ыкчам тергөө топтору иштеп атат. Аны менен бирге 102 кызматы күнү түнү иштейт да. Жалпы шаар боюнча биз азыр мынакей Борбордук аянтка деген 1800 тартып атабыз. Андан тышкары дагы 3,5 миң 4 миңдей кызматкер тартылат да. Новогодние дни и новогодние дни, постновогодние. Биз майрам алдында жаңы жыл күнү жана андан кийин күчөтүлгөн тартипте иштейбиз. Анткени бейтапканалар бул күндөрү иштебегендиктен бизге чалуулар көп болот. Акыркы учурларда жай күндөрү деле чалуулар көп түшүүдө, бирок майрам күндөрү арбыныраак. Меники реанимациялык бригада. Өзгөчө жол кырсыктарында же башка жерлерде жабыр тарткандарды карайбыз. Майрамдарда көбүрөөк ичип алып, мастыктан жабыр тарткан же автокырсыктарга кабылгандар көп болот. Аларга жеринде кечиктирилгес медициналык жардам көрсөтүп, зарыл болсо ооруканага жеткиребиз. Албетте, азыр бизде бригада аз, автопаркыбыз дагы кеңейсе жакшы болмок. Бирок азыр мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша баардык чакырууларды өз убагында тейлегенге аракет кылып жатабыз. Бизге айырмасы деле жок. Бизге график менен иштейбиз да, биринчиси менен, экинчиси менен графикке койсо иштейбиз. Майрам бизге айырмасы жок да. Майрам күндөрү жакшы, элдин маанайына карап жакшы эле биз иштейбиз. Ошо план майрам күнү субботный же воскресный болуп коюлат. Ошол бүгүн жаңы жыл күнү саат 11-12, даже 3-кө чейин иштейбиз. Элдин немесине карап, маанайына карап. Эл болсо иштейбир. Атайын бир 4 же 5, 6 тирлебиз коюлат спецрейс депчи. Спецрейс иштейт. Атак биз 10-11-ге чейин иштейбиз да. Ошо эл көп деле тыгын болбойт. Баягы 12ден кийин, баягы жаңы жыл бүткөндөн кийин ошондо баягы туруп площадка турабыз эки жака. Анан ар жака кетет, Асанбайга, бияга Ак өргө, жагы неме жака тирлебиз, линиясы бар жака баары кетет да, короче. Ошо, конечно, элдин немеси үчүн иштейбиз да биз. Элге неме болсо эле жакшы болсо, удобный болсо, элди жеткизсек өзүнөн анан жумуш бир жагынан. Жок, майрамга нерсе өкүнбөйм деле, майрамга жумуш болгон эми жумушту жакшы көрөм, жумушумду сүйөм, өзүмдүн жумушумду. Элдин кызматындабыз да.